жерди дайындады эле катын. Эртерээк бүтөрүп койбосом дагы келип алып бар нерселерди балдырап салдырап мени какпасын бүтөрүп салайынчы келгинче. Өзү да көптөн бери иш кылбай жүрдүм эле. Раза кыйналып атам. 15 күндүк карантинде кичине катынга көрүнүп иш кылып койбосом чота тоготпой калды акыркы күндөрүчү. Боп кеткен окшойт бир нерселерди кылмыш этип. Кичине маска сатка сатымыш этип аткан окшойт чота. Сүйлөшүнө караганда делой дерзкая она такая. Бүтөрүп салбасам да бир нерселерди балдырап салдырап ирме адети бар эле. Эртерээк бүтөрүп салайын дайындагандан кийин. Эй, мага бир нерсе дедиң бе? Эч нерсе деген жокмун. Бир нерсени эле шалдырып атпайсыңбы? Эми жөн эле тез бит бол. Теп дегениңе теп атпайм. Эмне сен теп атасың же трактор айтабы? Теп эле атпайм, өзүң айт. Нормально теп, майдалап теппейсиңби? Өзүң айткандай эле теп атам, кандай теп атам? Тез бол. Тез эле теп атпайм. Бол бүгүн кечкире бул жерде бүтүшүң керек. Да кандай тебишим керек? Майда эле болуп атат го. Алып кетчи. Кырман ону. Мына. Ичинде жаның бар бу шүтөрдө теппейсиңби? Теп эле атам го, байбиче. Колуңан бир иш келбейт. Нормальный. Үйдө жатасың кечкире. Же бала чаканы карап койбойсуң. Же мал жанды карап койбойсуң. Же акча таппайсың. Карман ону. Карма. Тез деп бол. Кандай кылып коюм? Түптү жүрүшүп атат. Алло. Саламатчылык. Биз маска сатып атабыз. Кандай керек эле сизге? Кандай эми бизде капронный бар, анан кийин марлиден бар. 3 бурчтук бар, эми төгөрөк бар, 4 бурчтук бар. Эми бизден кандай кааласаңыз ошондой кылып беребиз биз. Канча штук дедиңиз эле? 200? 100бү? Ооба, биздин доставщик азыр кызы иштебиде. Кечинде жеткизип беребиз. Мейлиңиз болуп туруңуз, аман болуңуз. Мынакей, акча табуу деген ушундай болот. Сага окшоп көчөдө жүрбөй, бир айлап. Али карасаң саунада, али карасаң досторуң менен, али карасаң таксиде. Мына ушинтип эле акча табат. Иштеген мына ушундай болот. Азыр бүтөрүп, анан кечинде доставканы жеткизип беришим керек. Жаным, иштеп эле атпайм. 15 күндөн бери арыктабам кеттим жаным. Иштеп эле атпайм. Мындан арыктаа кандай иштейм? Иштеп эле атам го жаным. Ушинтип өрбөчөм адамды кыйнап эле. Иштеп эле атам го жаным. Да мындан арты кандай иштешим керек? Сен өзү сезбей атасыңбы? Жаным? Жаным өтө суу болуп кетсин. Көч каяктагын айтпай. Чын эле. Чын жаным. Өтө суу болуп кетти. Мен карасам, мен 15 жылдан бери чын мен сен сулуу экениңи эми көрдүм жаным. Чын бобуга чейин талаалап жүрүп, ар жактарда үйгө келбестен талаалап жүрүп билбейтин жаным. Мен карасам, жан, өтө ачылып кетсиң, карачы көздөрүң, карачы мөлтүр карагат, каштарың сенин жүрөк жаралайт, ооздоруң оймоктоо, фигураң болсо эми койчу лейди. Дженнифер Лопести артта калдырасың го жаным. Жаным, мен карасам, өтө ачылып кетипсиң. Сен чын мондай 15 күндүк карантин маалында сени чындап жаным эми сулуу экен байкадым. Жаным, чын мен карасам, мен сенсиз эч жака бара албайм жаным. Болду эми эч жака мен сени эми билдим, кадырыңды эми билдим жаным. Мен эми эч жака барбайм, көчөгө да чыкпайм, бильярдка да барбайм, машина менен дагы гулять деп комда. Гулять этпейм дагы. Адып эле айтып алам да, машина менен да эч жака барбайм жаным. Үйдө эле балдарды карап эле сенин кашыңдын маңдайында эле жаным, отура берем. Эми жаным, бир нерсе айта алайынчы. Айт. Эми эч нерсе дебейсиң, жаным. Бетиңе бир жолу өп койбоймбу жаным.
Маска тактың ба? Маскаң бар ба? Маска тагыш керекпи? Ооба. Конечно да жаным. Карантин маалында деп атасың ошондо? Обязательно бизде маска бар. Сен жана тиккен капронуң окшош бекен же калгаткиң окшош бекен? Самопал полицейский бул ыргыт. Жок, жаным. Жана сен тиккен капрон калгаткиден кылган маска бар жаным. Ой, тетир табыл. Жаным. Эми келчи жаным бир. Өмүр өппөгөн элем бир. Сонун бетиңен бир жолу болайынчы рахаттанып келчи жаным. Can, ne oldu? Canım.